Урматтуу көкбөрү күйөрмандары, кереметтүү көлдүн жээгинде мынакей таң атпай күн чыккандан баштап Нарын облусунун Соңкөл командасы ошол ат майданда алгачкылардан болуп өзүнүн машыгуусун баштаган экен. Быйылкы жылга Нарын облусу өзүнчө бир күч алып, командалардын саны арбын экен. Ошолордун катарын толуктаган Соңкөл командасы азыр мынакей өзүңүздөр көргөндөй машыгып жатат. Ага, командаңыздар туурасында айтсаңыздар. Соңкөл Нарын облусунун жалпы бир командасыбы же райондукубу, ошол туурасында кактан түптөлүп келдиңиздер, кандай команда болуп келдиңиздер? Состав. Бул Соңкөл командасы Нарын облусунун атынан чыктык. Түзүлгөн жери Нарын облусунун Актала районунан түзүлүп келди, Актала районунан. Неге дегенде азыр биринчи эр намыс түзүлдү эле, экинчи лигага деп. Андан кийин Соңкөл түзүп чыкканбыз ашкан балдар менен. Актала районунан түзүлүп чыкты. Мурда Соңкөл, мен мурдакы интервьюмда да айткам. Соңкөл бар эле. Ошол Соңкөлдү биз намыс кылып, анан Соңкөл чачырады эле. Соңкөлдүн балдары намыска кетти эле. Анан азыр кийин кайра Соңкөлдү кайрадан жаңыртып атабыз да. Түптөп. Ооба. Эми баягы намыс командасына жаш балдар тарбиялоо ниетинде. Бул балдарчы буга чейин лигаларда оюн көрсөтүп жүргөн балдарбы? Арасында бар бир 5-6 бала бар. Мурда ошол Соңкөлдүн азыркы намыстын составы ушул балдар ойночу мурда. Бир 5-6 бала бар азыр. Ошолор багы старик болуп багы защитада ойноп атышат, коргоочу болуп. Намыс командасы акыркы жылдары ушул жакшы жыйынтык көрсөтүп, жалпы Нарын облусуна, анын ичинде жаштарга, элге, журтка бир үмүт берди окшойт, Канча жолу утулдук, канча жолу утул ызасын тартып кеттик. Акыркы 2 жыл кичине элибизди жерибизди сүйүнтүп атабыз эми намыс командасы менен. Эми кийин дагы ушу Соңкөлдө дагы бир намыстуу вышкага чыгып кетсеби деген ниет бар. Эми арасында жаш балдар бар, жакшы балдар өсүп кетеби деген ниет бар. Жакшы. Ийгилик. Чоң рахмат.